Ирригация боюнча айтып калдыңыз. Май июнь айлары кургакчылык болгон үчүн чүй сугат маселеси бир маселе болду. Ошо Чүй облустуна кандай чечүү жолдору бар, кандай иштер аткарылат, кандай болот? Ушул боюнча бир токтолуп кетсеңиз. Абдан көйгөйлүү суроону бердиңиз. Анткени быйыл бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө быйыл кургакчылык. Мен мына кече келген коллегаларымдан да сурасам, почти бардык жерде түшүмдүүлүк аз да. Тоют маселеси дагы мына кече коллегаларымдан сурап атам. Тоют маселеде дагы кыйынчылыктар болуп атат. Анткени кыш бир аз узарды. Андан соң күн катуусуп, бул Кудайдын буйругу, биз ага эч кандай талап кое албайбыз. Кудайдын буйругу. Ага биз сабыр гана кылабыз. Кургакчылык болду. Эми Кудайдан тилээрибиз эмдиги жылыбыз ушул жакшы түшүмдүү жыл болсо экен деп мен күнүгө Кудайдан тилейм да. Эл да ошону тилейт. Анткени бул адам затынын колунан келбей турган иш да, бул табигат. Ошон үчүн мына Чүй областы боюнча айтсак, быйыл бир топ биздин дыйкандар жоготууларга учурап атат. Мен жеринде барып да көрүп келдим. Панфиловдон баштап Орто Токойго чейин кыдырдым да бүт эгиндерди. Мына көлдү да кыдырдым, таласты да кыдырып атам. Чүй облусунда быйыл өзгөчө тартыш болду. Анткени бир чети бак-тарактар көбөйдү. Малиналар көбөйгүлө баштады. Анан бизде сууну пайдаланууда дагы мындай бир ирээттүү план жок да. Ошон үчүн биз Чүй облусунун райондорундагы суу башкармалыктарынын жетекчилерин алмаштырганга чейин бардык. Кээ бир кишилер жумушу менен кош айтышты. Туура элдерибиз бир топ митингге чыгып атты, талап коюп атты. Мен ошолордун көпчүлүгүнө жооп бергенге аракет кылып аттым. Ошон үчүн бул маселебизди кантип чечебиз? Мына Орто Токойго барганда ошол жерде 120 куб суу чыгып турду. Максималдуу түрдө. Бирок ошол суу тилекке каршы Москва, Жайыл, Панфилов райондоруна толук кандуу, өзгөчө Панфилов районуна толук кандуу жетпей жатты да. Ошол жерге барып көрүп аттым. Скважиналарга чейин барып көрдүм да. Ошол союз кезеңде жакшы курулган скважиналарды да биз тилекке каршы баягы орусча айтканда бесхозный кылып, жакшы мамиле кылбай ошолорду таштап салганбыз да. Бүгүнкү күндө ошол скважиналарды да иштетүүгө биз бел байладык. Айыл чарба министрлигине тапшырма берилген, бул президентибиздин көзөмөлүндө. Андан сырткары мен ушул жерде бир маселени так кес айтып коеюн. Мына бул Орто Токойдон суу чыгып, Кемин районунан кийин бара жатканда ошол жерде 17 километрде 30 куб суу жоголот. Жерге сиңип кетет. Чаржайып бир жайылып агат да. Ошол 30 куб сууну жоготпоо максатында биз ОЧК-2 деп коет. Обводной Чуйский канал. 2 орусча. Айланып өтүүчү каналды курушубуз керек. Бул өтө чоң долбоор болот. Быйыл ушуну баштайбыз деп турабыз. Бул каналды куруу боюнча азыр долбоору түзүлүп баштады. Президентибиздин дагы көзөмөлүндө, эгерде биз ушул бир 20 километрдей каналды куруп алсак, 30 куб суу жоголбой канал менен толук кандуу ушул Чүй облусунун акыркы Панфиловка чейин жетет да ушул. Абдан чоң. Бул деген сөз 1 секундта 30 тонна суу жок болуп атат да, 1 секундта. Ошон үчүн ушул каналды курушубуз керек. Андан сырткары мына бул чыгыш чоң Чүй каналын кеңейтишибиз керек. Бул жерде 40 километрдей аралыкты кеңейтсек, 50дөн 80 куб метрге чейинки суунун өтүшүн биз камсыз кыла алабыз да. Андан сырткары түштүк чоң Чүй каналында Кара-Балтага чейин жаңы каналды куруу иштерин биз пландаштырып атабыз. Албетте бунун баары чоң каражат талап кылат. Эгерде биз ушулардын баарын чечкен болсок, мен ойлойм, Чүй облусундагы эң чоң көйгөйлүү маселе чечилет. Бул жерде 20 миңден ашык гектар жер суу менен камсыз болот. 100 миң гектардан ашык жерлерди суу менен камсыздалуусу жогорулайт да. Ушундай маселелер туруп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, быйыл ушул сабыр кылып турсак, эмдиги жылдардан баштап ушуларды биз Кудай буйрса кура баштайбыз.